Мындан ары кылмыш жаза кодексинин терроризм, экстремизм беренелери боюнча соттолгондор абактарда өзүнчө бөлүнүп кармалат. Бул тууралуу мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мындай чаранын максаты камакка алуу жайларында экстремисттик багыттагы үгүт иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн азайтуу. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Былтыр октябрь айында номер 50 абактан качкандардын окуясы. Бир убакта 9 адам мекеменин 3 кызматкерин өлтүрүп, Кыргызстанда жаңы салынган, айланасы бекем курчалган. Ал тургай уюлдук телефон тартпай, күчөтүлгөн тартипте камералык система менен иштеген абактан качып кетишкен. Кийинчерээк алар тыюу салынган Жайшул Махди экстремисттик уюмунун мүчөлөрү экендиги белгилүү болгон. Жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү жаңы мыйзам жазууга дал ушул окуя түрткү болгонун айтышууда. Анткени түрмө ичиндеги экстремисттик топтун мүчөлөрү башка соттолгондорду азгырып, андан соң абактан качууну уюштурушкан деген маалыматтар ачыкка чыккан. Жаңы мыйзамга ылайык терроризм, экстремизм беренелери боюнча соттолгондорду өзүнчө бөлүп кармоо сунушталууда. Учурда Чүй облусундагы түзөтүү мекемелеринин 4-өндө эски имараттар оңдоодон өткөрүлүп, өзүнчө бөлүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Азыр жазасын өтөп жаткандардын ичинде мурда соттолгон, биринчи соттолгон түрдүү категориялар бар. Ошон үчүн 4 башка түрлүү режимдеги мекемеге локальный участокто пост изолированный өзүнчө бөлүнүп, анын ичинен камерага отургузуу чечимин сунуш кылганбыз. Ошону президент колдоп берди. Маалыматтарга ылайык, акыркы жылдары терроризмге шектелип кармалгандар кескин көбөйүп, учурда абакта жаткандарынын саны 200гө чамалап калды. Буга чейин экстремизм беренеси менен соттолгондор башка айып өтөп жаткандар менен бирге кармалып, алар өздөрүнүн идеяларын жайылтууга кеңири мүмкүнчүлүк болгон. Албетте, алар жанагы окшогон ИГИЛдин же болбосо Хизбут Тахрирдин идеяларын таратып жиберет. Колонияда отурган, соттолгон адамдардын эми баары эле биздин бир туугандар биздин элдечи. Бирок ошондой болсо да алар кылмыш жасап, ошол түрмөгө, колонияга отуруп калгандыгы үчүн өзүн күнөөлөбөйт көпчүлүгү. Бирок адистер радикал уюмдардын мүчөлөрүнө өзүнчө абак курбаса, бир мекеменин ичинде аларды экиге бөлүп коюу менен маселе чечилбейт дешүүдө. Бир зонанын ичинде дагы зона кылып, бир тамга өздөрүнчө камагынан тегерегин зымып тартып койгондо ал өзүнчө деп эсептелбейт. Зонанын ичиндеги зона баары ошол зонага алардын идеялары, алардын айткан дегендери тарап турат. Ошон үчүн мен жана айтып атканым ошол. Окчун жерге, татаал жерге колония куруп туруп, которуп айдаш керек ошол жака буларды. Бирок жалпысынан киргизилип жаткан өзгөртүүлөр колдоого аларлык. Айрым серепчилер жаңы абак курулганга чейин өлкөдө тыюу салынган уюмдардын мүчөлөрүнө профилактикалык иш-чараларды өткөрүп, алардын туура эмес жолдо экенин түшүндүргөн сабактарды да киргизүүнү сунушташууда. Это, во-первых, мера профилактики. Бул биринчиден профилактикалык чара катары колдонуу үчүн керек. Эгер мындай адамдар жөнөкөй абакка түшүп калса, келечекте миңдеген идея үчүн күрөшкөн экстремисттерди даярдап чыгышат. Андыктан буларды өзүнчө камап коюп эле эмес, алар туура эмес жолдо баратканын түшүндүрчү бир сабактарды өтүү керек. Превращены последователи их вероучения. Мыйзам 10 күндөн кийин расмий күчүнө кирет. Бул арада парламент депутаттары терроризм боюнча кылмыштардын эскирүү мөөнөтүн жокко чыгарууга багытталган мыйзамды биринчи окууда кабыл алышты. Азыркы иштеп жаткан мыйзамга ылайык террористтик мүнөздөгү кылмыштардын эскирүү мөөнөтү 10 жылды түзөт. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Нурсултан Толубай уулу, Коомдук биринчи канал.